Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Украинадагы согуштун качан бүтөөрү айтылды. Украинадагы атайын операция жакында аяктайт. Орусия аны көпкө созууну каалабайт. Бул тууралуу Единая Россия партиясынын эл аралык кызматташтык боюнча комиссиясынын төрагасынын орун басары Андрей Климовго шилтеме берип, РИА Новости жазды. Орусиянын Украинадагы атайын операциясы жакында аяктайт. Биз аны атайлап созуу ниетибиз жок. Украинанын биолабораторияларын көрүп, бул мамлекетти Орусия жана бүткүл дүйнө үчүн коопсуз кылсак жетиштүү. Андан кийин аскердик фаза токтойт, деди ал. Ошол эле маалда Климов батыш өлкөлөрү Украинага курал жарак жеткирүүнү улантып, отко май чачып жаткандыгын кошумчалады. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украина демилитаризация жана денацификация жасап жана Донбасты жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскердик сотуна жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат, деп айткан. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен Дер жана Лер топтору дагы өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасындагы кеп жок экендигин айтат. Булак Назар Нескейчи. Ансар коммерциялык эмес керектөө кооперативи миңдеген үй бүлөлөргө турак жай, батир, автоунаа алууга себепчи болду. Турак жай, унаа же болбосо керектөөлөргө кантип каржылоо алууга болот? Бул маселени биз чечебиз. Кеңсебизге келип, кенен маалымат алып, биз менен келишим түзүңүз. 25, 35 же 50% баштапкы төлөмдү төлөө жана 3%дан жогору болгон бир жолку кызмат акысын төлөп жана көрсөтүлгөн документтер аркылуу келишим түзүңүз. Ансар коммерциялык эмес керектөө кооперативинин сиздер үчүн эшиги ачык. Биздин дарек Панфилов көчөсү 178, бизнес борбор Орион. Телефондор 0550 88 71 71, 0708 88 71 71. Орусия Киевге чабуулдарын күчөтөөрүн эскертти. Орусиянын коргоо министрлиги 15 апрелде Киевге чабуулдарды күчөтөөрүн эскертти. Ушул эле күнү Украин баш калаасындагы бир нече жолу катуу жардыруу болгондугун жергиликтүү медиа каражаттары жазып чыгышты. Министрлик ошондой эле 14 апрелдин кечинде алардын күчтөрү Киевдеги аскердик заводко сокку ургандыгын билдирди. Андан тышкары Орусиянын Брянск облусунун Климово шаарчасынын тургундарына чабуул коюп жаткан украиндердин Ми-8 тик учагын ракета менен жок кылгандыгын кошумчалады. Буга чейин Москва Киевди Украинага чек аралаш Орусиянын аймактарына чабуул коюп жатат деп айыптаган. Украинанын коргоону жана улуттук коопсуздук боюнча кеңеши Москванын дооматтарын четке кагып Украинага каршы ызы чууну көбөйтүү аракети деп атады. 15 апрелде Украинанын түштүгүндөгү Херсон, чыгышындагы Харьков жана батышындагы Иваново-Франковский шаарларынын жардырууларын үнү угулганы кабарланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский 14 апрелдин кечиндеги кайрылуусунда калкынын кайратмандыгын кубаттандырып билдирип, 50 күндөн бери баскынчыларга туруштук берип жатышына сыймыктанаарын кошумчалаган. Булак Назар Нескейчи. АКШда Байденге импичмент жарыялоо талабы көтөрүлдү. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын республикалык партиясынан бир катар мүчөлөрү президент Джо Байдендин ийгиликсиз миграция саясаты үчүн ага импичмент жарыялоону талап кылышты. Бул тууралуу The Hill жазып чыкты. Президент Байден биздин түштүк чек араларыбызга чабуул жасоо менен Америка элинин коопсуздугуна атайлап коркунуч келтирип жатат, деди Боб Гуд. Аны конгрессмен Марджори Тейлор Грин жана башка бир катар саясатчылар дагы колдошкон. Республикачылардын айтымында Байден АКШ чек арасын оперативдүү көзөмөлдөөнү иш жүзүндө мексикалык кылмыштуу картеллерге өткөрүп берген. Эске салсак, 2021 жылдын октябрында карата АКШ Мексика мамлекеттик чек арасына акыркы 35 жылда мыйзамсыз мигранттардын рекордтук агымы катталды. Америка Кошмо Штаттарынын чек ара жана бажы кызматы 2021 жылдын 1,7 миллион тартип бузуучу кармалды. Бул америкалык президентти жана башка жогорку даражалуу саясатчыларды катуу сынга алып келди. Булак Назар Нескейчи.
Кремль Украинадагы операциянын башкы максатын атады. Украинадагы атайын операциянын башкы максаты аймакты улуучул батальондордон бошотуу экендигин Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдиргенин РИА Новости жазып чыкты. Башкысы аймакты улуучул батальондордон бошотуш керек. Операция уланып жатат жана алдыга коюлган максаттар баарына белгилүү. Алар аткарылышы керек жана аткарылат. Эч кандай күмөн саноо болбосун, деди Песков журналисттерге. Анын айтымында согушкерлер жай тургундарды барымтага алып социалдык объектилерди, үйлөрдү аткыламаган жерлерде тынч жашоо орной баштады. Ал эми улуучул батальончулар жүргөн жерлерде кармаш катуу болууда, деди ал. Россия Украинадагы атайын операцияны 24 февралда баштаган. Владимир Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидинде кабылып келгендерди коргоо экендигин айткан. Россиянын коргоо министрлиги куралдуу күчтөр соккуну Украина тараптын аскердик инфраструктураларды менен күч түзүмдөрүнүн уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирип келет. Булак Назарбис Кейжи. Россияга касым тиккен өлкөлөр мунай үчүн төлөмдү кечиктирип жатат. Касым тиккен өлкөлөрдүн банктары Россиядан алган мунай үчүн өлчөмдү кечиктирип жатат. Бул туурасында Россиянын президенти Владимир Путин мунай-газ секторундагы кырдаал боюнча кеңешмеде билдиргенин РИА Новости жазды. Россиянын энергия ресурстарын экспорттоо боюнча төлөмдөр үзгүлтүккө учурап жатат. Дал ошол касым тиккен өлкөлөр акча которууну кечиктирүүдө, деди Путин. Президенттин айтымында Европа өлкөлөрү Россиянын мунай заттан баш тартуу тууралуу тынбай айтып келет. Муну менен рыногун туруктуздаштыруу өз колу менен бааны чайкап жатат. Ошол эле учурда алар Россиянын мунайы менен газынан кыйгап өтүп албай тургандыгын моюндашууда. Батыш өлкөлөрү россиялык жеткирүүчүлөрдү сүрүп чыгарууга аракет кылышууда, бирок биздин энергия ресурстарын ордун башка жактан толтуруу бүтүндөй дүйнөлүк экономикага таасирин тийгизет. Мындай кадамга баруунун кесепети өтө оор. Биринчи кезекте ушундай саясаттын демилгечилердин өздөрүнө сокку болот, деди Россия лидери. Деген менен батышка мунайзат экспорттоонун көлөмү баары бир азая тургандыгын, андыктан тез арада өсүүчү түштүк жана чыгыштын рынокто көздөй багыт алуу талап кылынаарын белгиледи. Бул үчүн жакынкы күндөрү негизги объектилерди аныктап курулуш иштерине киришүү керектигин айтып өттү. Булак Спутник Кейжи. Байден инновациядагы лидерлигин АКШ жоготкондугун айтты. АКШ президенти Джо Байден Америка инновациядагы лидерлигин жоготкондугун айтты. Бул тууралуу Prime басылмасы жазып чыкты. Америка Кошмо Штаттардагы мурда инвестициялоо боюнча дүйнөдөгү биринчи болуп келген. Азыр биз өнүктүрүү жана изилдөө боюнча 9-орундабыз. Кытай мындан 30 жыл мурун 8-орунда болсо, азыр 2-ге көтөрүлдү. Башка өлкөлөр дагы кууп жетүүдө, деди Байден. Ошондой эле ал мурда мындай кабарды акшылыктар таң калуу менен кабыл алышмак деген оюн айтты. Эгер мен бул сөздү өзүм теңделүүлөргө же мурда ата-энебизге айтсам, мени акылынан айныган деп ойлошмок. Эмне деп жатасың? Биз дүйнө лидерибиз да деген суроо беришмек, деди Байден. Мындан тышкары ал экономика жана улуттук коопсуздук коркунучта тургандыгын эске алуу менен Конгресске бул жаатты өнүктүрүү турган мыйзамдарды тезирээк кабыл алып берүүнү тапшырды. Булак Назарбис Кейжи. АКШ Кыргызстан менен кызматташуу келишимине кол коюуга даяр экендигин билдирди. Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик катчысынын жарандык коопсуздук, демократия жана адам укуктары боюнча орун басары Узра Зея Кошмо Штаттары Кыргызстан менен кызматташуу жөнүндөгү жаңы келишимге кол коюуга даяр экендигин билдирди. Бул тууралуу ал 15 апрелде Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен жолугушууда айткандыгын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушууда Эдил Байсалов Кыргызстан адамдын негизги укуктары менен эркиндиктерин мыйзам үстүндөгү жаккай тургандыгын, өлкө жетекчилиги болсо АКШ менен кызматташууну активдештирүүгө даяр экендигин айтты. Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөрүнүн кызматташтыгы тууралуу келишимге 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган. Бул документти кыргыз өкмөтү 2015 жылдын 21 июлунда бир тараптуу династацияланган. Эки өлкөнүн кызматташтыгы тууралуу жаңы келишимге байланыштуу техникалык сүйлөшүүлөр 2021
жылы соңуна чыккан. АКШ 1991 жылы 27 декабрда дүйнөдө биринчилерден болуп Кыргызстандын эгемендигин тааныган. Булак Назаринский. Эки кыргызстандык Москвада Өлбөс полктун эл аралык сахнасында ырдайт. Кыргызстандык 2 жаш аткаруучу Тимур Кожобеков жана Миран Жанарбаев Москвада Өлбөс полктун эл аралык сахнасында ырдайт. Бул туурасында Россотрудничество агенттигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Өлбөс полктун эл аралык сахнасы 9 майда улуу жеңиштин 77 жылдыгын белгилөө үчүн ачылат. Иш-чара Москва калаасындагы Максим Горький атындагы Маданият жана эс алуу паркында өтмөкчү. Концерттик программага катышуу үчүн 50дөн ашык өлкөдөн чыгармачыл жамааттар жана аткаруучулары чагылдырылганын айтып, арасында Кыргызстандагы бар экендигин айтылып келет. Бишкектеги Орус үйү жана иш-чараны уюштуруучулардын өз ара кызматташуусунан улам республиканын атынан жаш бирок белгилүү болуп калган аткаруучулар Тимур Кожобеков жана Миран Жанарбаев бармакчы. Алар Россотрудничествонун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү уюштурган бир нече конкурстун жеңүүчүлөрү деп айтылат маалыматта. Мындай идея 2019 жылы Россиядагы Өлбөс полктун тең төрагасы, СССРдин эл артисти Василий Лановой чыгып сунуштаган. Ал дүйнөнүн чар тарабын чыгармачыл жамааттардагы Россияга улуу жеңиштин 75 жылдыгын белгилөө үчүн чыгарылдыгын бир топ жерде айтып келген. Бирок коронавирус пандемиясы бул масштабдуу иш-чараны өткөрбөөгө жолтоо болгон. Булак Спутник.